Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн базарга барсам, ушундай көк чөптөр сатылып аткан экен. Анан шаша буша 1 килограмм алдым дагы үйгө келип жасай баштадым. Көк чөптөрдүн түйүлүп турган жерлерин алып салуу керек болот сөзсүз түрдө. Ал эми узун бойдон идишке чогулта баштайбыз. Көк чөптүн ашча жерлерин алып салган соң, баарын бир идишке чогултуп, аны мен 3 жолу таптаза кылып жууп алдым. Казаныбызга муздак сууну куюп, капкагын жабып, кайнаганча күтөбүз. Кайнаган соң чөптөрүбүздү сала баштайбыз. Менин чөптөрүм аябай эле көп болгонуна байланыштуу мен 2 бөлүккө бөлүп салдым. 10 мүнөттүн ичинде биздин чөптөрүбүз ушундай болуп кайнап чыкты. Эми алууга болот. Казандын суусун жаңылап, муздак суу куюп, экинчи партиясын дагы ушундай абалда кылып кайнатып алдым. Экинчи партиясы дагы 10 мүнөттүн ичинде кайнап чыккан соң, баарын бир тарелкага салып, суусун жакшылап сыгып алабыз. Андан соң тактайга коюп, туурап алдым. Биздин көк самсыларыбыз аябай даамдуу болуусу үчүн пияздын орду аябай эле чоң. Андыктан сөзсүз түрдө пияз кошуу керек болот. Биз 2 орточо пиязды алып, аны видеодо көргөзүлгөндөй кылып туурап алдык. Сковородкага өсүмдүк майынан куюп, кызыган маалында пияздарды кызарта кууруп алуу керек болот. Татымга жараша туз, ачуу калемпир кошсоңуздар болот. Биз 1 чай кашыктан коштук. Пияздарыбыз кызарган соң, артынан көк чөптөрүбүздү салабыз. Аларды дагы 2-3 мүнөттөй кууруп алып, орто температурада. Андан соң оттон түшүрөбүз, камырыбызды даярдайбыз. Камыр кылайын деп муздаткычты карасам, 2 орточо лаваш бар экен. Ошолорду эле иштетип салайын деп алдым дагы 4 бөлүккө бөлдүм. 3 бурчтуу формада болот ар бири. Начинкасын ортосуна салып, четтерин болсо конверт сыяктуу кылып карып коесуздар. Кызган сковородкага салып бышыра баштайбыз. Сөзсүз түрдө өсүмдүк май менен майлап койгонуңуздар оң болот. Орто температурада бышырып алдым. Бир бети бышкан соң, экинчи бетин бышырып алабыз. Самсыларды салаардан мурун өсүмдүк май менен бир майлап койгоңуздар оң болот, кызара бышуусу үчүн. Мынакей биздин самсыларыбыз даяр болду. Булар пайдалуу, оңой жана батпоо турган самсылардын бири болуп эсептелинет. Даамына болсо сөз жок. Сөзсүз түрдө даярдап көрүңүздөр, жакса лайк басыңыздар, досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуздар. Саламатта калыңыздар.